Кыргыз өлкөсүндө коронавирус дагы бир адамдын өмүрүн алды. Муну менен өлкөдө аталган вирустун кесепетинен каза болгондордун жалпы саны 17 адамга жетти. Бул тууралуу бүгүн 2-июнда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча маалымат жыйын берип жаткан учурда айтты. Ал кечээ 79 жаштагы аял киши абалы оорулошуп аракеттерге карабастан жүрөгү токтоп калды деп билдирди. Терең кайгыруу менен ушу дагы бир учурду айтып кетишибиз керек. Нарын шаарында дагы ушу 1941 жылы туулган дагы бир жараныбыз аял киши ошол Нарын областтык ооруканага 13 майдан бери ошол жерде дарыланып турган. Өтө жанакындай диагноздору көп болгон. Ошо 29-нда госпиталь дагы которулуп реанимацияга келип кеткен. 30-нда ошол пневмония болуп, ошого бир жанакындай күмөн болуп, инфекция госпиталына которулган. Жанакындай дарылоо алып, кислородный концентратор кошулуп, кислород бериле баштаган. Бирок биринде кечинде ошол абалы деген кескин түрдө курчуп кетип, прогрессивно жанакындай ухудшение берип, ошол жана жасалып аткан биздин медициналык чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп каза болуп калды. Акыркы сутка ичинде дагы 28 адамдан коронавирус аныкталган. Үсөнбаевдин айтымында оору аныкталгандардын 16сы чет өлкөдөн келгендер. Оору аныкталган 28 адамдын ичинен Бишкек шаарынан 11, Нарын облусунан 1, Ош шаарынан 16 адам коронавирус жуктуруп алышкан. Муну менен өлкөгө коронавирус келгенден бери инфекцияны 1845 адам жуктуруп алган. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.